Саламатсыздарбы мекендештер? Сиздер менен уулуңуздар Сираж Адилов. Сираж Адилов телеграм каналына биздин мекендешибизден өтө кайгылуу видео келип түштү. Алданып калган мекендешибиздин кырдаалын талкуулап жана ушундай кырдаалга түшүп калбоо боюнча талкуу жүргүзөбүз. Мекендешибиздин айтуусу боюнча 40 000 сомго 2 комнаталуу квартиранын бир бөлмөсүн ижарага алган жана ижарага берген киши үйдүн ээси эмес болуп чыгып, эртеси күнү үйдүн ээси мекендешибизди көчөгө кууп чыккан. Assalamu alaikum, musulmon туғандарыбыз. Biz кече күнү комната сmet эткенбиз. Бул жагына бир семейный, бул жагына эки кыз. Биз жок жерден алданып 40 000ге бизди алдап кетишти. Азыр келип алып, хозяиндары чыккыла деп бизди чыгарып атат. Чалсак, телефондору өчүк, бизди заблокка тыгып койгон. Асы көчүп чыгып кетип атабыз. Жалпыңыздарга маалым болгондой эле Москва шаарында турак жай маселеси өтө оор болуп саналат. Эң көйгөйлүү маселе регистрациядагы дал ушул турак жай маселесинин оордугунан жана орчундугунан жаралат. Илгертеден квартирада жашоо, ижарага алуу чоң бир бизнес, иерархияга айланып калганы жаңылык эмес. Биринчи, үйдүн ээсинен орустан бир мекендешибиз ижарага алат. Андан соң алынган квартираны койка место кылып же комната түрүндө башка мекендештерге таратып берилет. Квартираны ижарага алып, башка мекендештерге койка место кылып жашоого берип, акча тапкан мекендештер да аз эмес. Негизи бир үй бүлө болуп, же 3-4 адам биригип, өзүңүздөр түз үйдүн ээсинен ижарага алганыңыздар оң. Эгерде андай мүмкүнчүлүк жок болсо, ортомчу кыргыз мекендештерден сөзсүз түрдө үйдүн ээси менен болгон договор аренданы көрсөтүүнү талап кылыңыз. Жана канча адамга жашоого уруксат берилгенин билип алыңыз. Анткени квартираны ижарага алганда көпчүлүк учурда 4-5 киши деп 10го жакын адам жашаткан учурлар кездешет. Мындай учурда эгерде үйдүн ээси билип калса, квартирадан чыгарып салуу ыктымалдуулугу өтө көп. Москва шаарында орточо айлык маяны 50 000 рубльден башталат. Ал эми орточо квартиралардын баасы 2 комната 40-45 000, 3 комната 50-60 000ди түзөт. Бул дегенди койка место кылып 10 адамдан жашабастан 3-4 адам биригип, үй бүлө менен квартираны түз үй ээсинен ижарага алсаңыз болот. Бул сиздин айлык маянаңыздын 20% гана түзөт экен. Бирок бир канча бонустары бар. Биринчиден ыңгайлуу. Өзүбүздүн бир аз болсо дагы личное пространствобуз болуп, үйгө уктаганы гана келбестен эс алганы келип калабыз. Экинчиден үйүбүзгө конокторду чакырганга да кененирээк болот. Үчүнчүдөн коопсуздук жагынан да качан квартирадан чыгарып жиберет экен дебей, өзүңүз хозяин болуп жашайсыз. Эң негизгиси үйдүн ээси менен сүйлөшүп, бекер регистрацияны жасатып алсаңыз, жашаган аймагыңызга катталган болсоңуз жана мыйзам алдында эч кандай көйгөй болбойт. Акча жагынан дагы бир топ эконом болот экен. Негизи орустардын кыргыздарга квартирасын ижарага берүүсү кыйын экенин башкы себеби да көпчүлүк болуп тыгылып, кичине квартирада жашаганыбыз. Жакшы ремонту менен үйдүн ээси тарабынан берилген квартиралар белгисиз көп адамдар кирип чыгып, шек жараткан учурлар көп болот. Улутубуздун жаман болгонуна байланыштуу эмес. Квартирада көп адам жашап, аталасын чыгарат деген ой менен бизге, кыргыздарга ижарага беришпейт. Кыргыз улутунун чет элдөгү репутациясы өтө маанилүү. Жаманды жакшы кылса болот дегендей, баары өзүбүздүн колубузда мекендештер. Квартиралардын ээлери кыргыздарга регистрация коюп берип атса, мыйзам менен эч кандай көйгөй болбойт эле. Эгерде квартираны түз үйдүн ээсинен ижарага кантип алуу кызык болсо, жана мошенниктерге алданып калбоону билгиңиз келсе, комментарийга жазып калтырыңыз. Мен мурда Москва шаарында турак жай агенттигинин башкы директору болуп иштегем. Баардык маалыматтарды камтыган видео даярдап чыгайын. Менин ишмердүүлүгүмдү колдоп каналга катталып, лайк басып коюңуз. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуз.